Салам, сиздер менен Окутуу English жана бул биздин кезектеги көргөзмө сабагыбыз. Бүгүн англис тилди ар түрдүү тексттерди окуп үйрөнүүгө жардам берген платформаларды карап чыгабыз. Эске сала кетсек, мурунку сабакта окуу китептер менен гана чектелбейт деп айтканбыз. Демек, кайсы жерден англис тилдүү текстти көрсөңүз, ошол жерден окуй бериңиз. You need to read this Cosmo and find out why you did. Бирок тил үйрөнүүгө атайын даярдалган тексттерди жана англис тилиндеги китептерди табам десеңиз, анда сизге кийинки платформалар жардамга келет. Англис тилин окуу аркылуу үйрөнүүгө атайын тексттер үчүн Lingua, Readlang, Rongcheng жана LingQ сайттарын карасаңыз болот. Lingua сайтынын шилтемесине өтөрүңүз менен ар түрдүү деңгээлдерге бөлүнгөн тексттердин тизмесин көрөсүз. Каалаган темаңызды тандап, окуп бүткөндөн соң текст боюнча суроолорго жооп берип, билимди бышыктаса болот. Readlang сайтына өткөндө эле катталуу керек болот. Андан кийин башкы бетте сиз окуп аткан тексттер, сиздин сөз тизмеңиз турган бөлүм жана үйрөнгөн сөздөрдү практикалоо бөлүмү бар. Жаңы ачканда Library китепкана бөлүмүн басып, тексттердин тизмесин ачуу керек болот. Тандалган текст китеп баракчасындай болуп ачылат. Ар бир сөзүн басканда орусча котормосу чыгат. Тексттин төмөн жагында окулушун угуу мүмкүнчүлүгү да бар. LingQ сайтына катталуу узагыраак убакытты алышы мүмкүн. Катталып баштар алдын сайттын тилин орус тилине которуп алсаңыз болот. Сайт сизге төлөнүп катталууну дагы сунуштайт, бирок акысыз деле үйрөнсө болот. Ошондуктан баардык жерден улантуу баскычын издегенге аракет кылыңыз. Катталуу аяктары менен тексттердин тизмеси чыгат. Текст ичинде ар бир сөздүн айтылышын угуп, которулушун көрсө болот. Ал тургай толук тексттин окулушун аудио форматта укса да болот. Rongcheng платформасында болсо деңгээлдер боюнча даярдалган тексттердин бөлүмдөрү бар. Ичинде ар түрдүү темаларда тексттер даярдалган. Тилекке каршы сайт ичинде жарнама көп жана тексттин котормосу жок, бирок аудио жаздырылышын укса болот. Берилген сайттардын дээрлик баарына катталуу керек. Тилекке каршы сайттардын көбү англис тилинде. Азаматсыз, тексттерди кайдан алабыз билдик. Эми китеп жана чыгармаларды издөөгө колдонмолорду карап алалы. Англис тилдүү адаптацияланган китептерди табууга Two Books, English 360 жана Paragraphs 77 сайттарына кирсеңиз болот. Үчөө тең акысыз жана катталууну талап кылбайт. Ичине кирип, керектүү китептерди издей бериңиз. You find more. Текст окуп үйрөнүү боюнча сабактагы лайфхактардын бири бул ар түрдүү текстти аудио китеп жана подкасттардын жардамы аркылуу угуп окуу болчу. Угуу үчүн атайын жазылган тексттерди англис тилдүү жаңылык порталдарынан издесе болот деп айтканбыз. Мисалы, Voice of America Learning English жана News in Level сайттарынан карасаңыз болот. Voice of America Learning English сайтына өткөндө башкы бетте Lessons of the Day, күндүн сабагы деген бөлүмдө дүйнө жаңылыктарынан алынган сабактар бар. Аларды басканда жаңылык өзү жазылуу болот жана аны менен кошо аудиосу берилет. Угуп окуп үйрөнүп, тексттин аягында сөздөрдү талдаса болот. Бул сайтты ичиндеги жаңылыктар оор тилде жазылгандыгы үчүн көбүнчө pre-intermediate деңгээлиндеги студенттерге сунушташат. News in Level сайтында болсо башкы бетте эле дүйнө жаңылыктары ар түрдүү деңгээлдерге адаптацияланып жазылган бойдон турат. Level 1 же Level 2 дегенди басып, тексттин өзүн ачсаңыз болот. Бир аз төмөндө кызыл ойнотуу баскычы менен тексттин аудиосун угуу мүмкүнчүлүгү бар. Тилекке каршы бул сайтта которуу мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан бул жактагы тексттерди онлайн котормочулукка салып, которуп алсаңыз болот. Эске салчу нерсе, берилген жаңылык сайттары бардыгы англис тилинде. Ар түрдүү подкасттарды, окуяларды, чыгармаларды угуп окууга Listen in a Minute, LibriVox, Podcasts in English сайттарына кирсеңиз болот. Listen in a Minute платформасына киргенде алфавиттик катарда тексттердин тизмеси берилген. Жаккан теманы тандап, ачканда тексттик форматы пайда болот. Жана анын үстүндө аудио жазылмасы бар. Тексттин төмөнүрөөк түшкөндө угууга көнүгүүлөр берилген. Мисалы, тексттеги боштуктарды толтуруу сыяктуу. LibriVox сайтына киргенде башкы менюда Read, окуу жана Listen, угуу деген баскыч турат. Угуу баскычын басып, китептердин жазылмасы сакталган каталогго өтсөңүз болот. Же башкы беттен төмөнгө түшүп, сайттагы китептердин арасынан автору боюнча, жанры боюнча же аталышы боюнча дагы тандап алсаңыз болот. Сайттан тилекке каршы китептин тексттик форматын көрүү мүмкүн эмес. Аудиосун эле укса болот. Podcasts in English сайтында ар түрдүү тексттер деңгээлдерге жараша бөлүнүп, жаздырылган. Башкы беттин beginner деңгээлин таңдап, ичиндеги аудио текстти уга бериңиз. Бул жакта тилекке каршы тексти менен көнүгүүлөр жеткиликсиз. Дээрлик бардык аудио тексттердин сөздөрүн алуу үчүн төлөп катталуу керек.
Сайт ичинде 4-5 аудио текстти сөздөрү жана көнүгүүсү менен ачууга атайын шилтемени басыңыз. Негизи түрдүү темалардагы подкасттар телефонуңуздагы атайын подкаст үчүн колдонмодон деле табылат. Эгерде iPhone колдонуучусу болсоңуз, Apple Podcasts, ал эми Android колдонуучусу болсоңуз, Google Podcasts жүктөп, ичинен издей берсеңиз болот. Эң мыкты, бир канча платформалар тууралуу маалымат ала алдык. Бардык сайттарга шилтемелер видеонун астында берилген. Арасынан өзүңүзгө эң ыңгайлуу жана ылайыктуусун таба аласыз деп ишенебиз. А биз болсо англис тили өз алдынча деңгээлибиздин аягына келейин деп калдык. Чамдаңыз, кийинки сабактарда жолугушканча. Катталууну унутпаңыздар.